Ош шаарында аялдардын көкүрөк безинин залалдуу шишик оорусун аныктоо боюнча акысыз текшерүүлөр өтүп жатат. Бул үчүн жарандар өздөрү жашаган аймактагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылышы керек. Мындан сырткары рак илдетинин белгилери боюнча атайын аялдар үчүн сабактар уюштурулууда. Ден соолукка кам көрүүгө арналган бул иш-чара 11-февралга чейин улантылат. Ошол бүт аялдардын төрөт курагындагы аялдарды изилдөөнү баштадык. Рентген аппарат бар, цифралык. Ал деген мындай компьютердик изилдөөдөн менен бирдей эле да. Ошонубуз бекер аялдарга. Үй-бүлөлүк дарыгерлер бардыгыбыздын өзүбүздүн карамагында эң азында 1700дөн, ал эми эң көбүбүздө 3000, 3500, 4000ге чейин калк жашайт. Ошонун жарымысынан көбү аялдар да, эми 55-60% аялдар. Ошо үй-бүлөнү короолорду кыдырып жүргөндө эле, баягы подворовой обход деп коебуз го, ошондо жүргөндө эле айтып текшерип, же үйүндө эле текшерип келип атабыз, үйүнө чыкканча эле. Ал эми аталган оорунун алдын алууну калк арасына жайылтуу иш-аракеттерин жалпы медицина кызматкерлери жүргүзүп жатышат. Дарыгерлердин айтымында рак оорусун аныктоо үчүн ооруканаларда бардык шарттар бар. Ультра үн менен изилдөө, кооптуулук чоң болсо маммография аркылуу текшерүү жүргүзүлөт. Болгону аялдар өздөрү үчүн убакыт бөлүп, ден соолугуна кам көрүү зарылдыгын эскертишет. Көкүрөгүндө бир кандайдыр патологиялык катуу нерселер же суюктуктун бөлүнүп чыгышы, үрптөн ошолордун баарына көңүл бөлүп туруш керек да. Өзү негизи текшерилгенге көп деле убакыт кетпейт. 1 саатын арнап койсо өзү үчүн келет, специалисттин консультациясынан өтөт. Анан УЗИден жашы жетсе маммографиядан өтсө болот. Ошолдо шишиктери бар болсо так чыгат. Ош облустар аралык онкология борборунун аныктоолорунун жыйынтыгы менен өткөн жылы көкүрөк безинин рагы 1-орунга чыкты. Оорукананын ак халатчандарынын айтымында 1 жылда 4000ден ашуун аял текшерүүдөн өтсө, анын ичинен 1088 аялдан аты жаман илдет аныкталган. Дарыгерлерди өкүндүргөнү оорунун өтүшүп кеткен түрүнө чейин кайрылбаган аялдар бар. Байкаганына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына сүрөттө шишиктин көлөмү 8 сантиметрден чоң. Ушундай даражага чейин жүргөн бейтаптар да аз эмес. Ошого мен кайрылар элем, эгерде көкүрөктө бир кайсы бир даттануу болсо, же колуна бир урунган нерсе, ооруштун кереги жок. Эгер көкүрөгүнө катуу нерсе урунуп, бирок оорубаса дагы сөзсүз түрдө бизге текшерип, анын зыяны барбы жоктугун далилдеп туруп текшериш жүргөн абзел. Дарыгерлердин айтымында залалдуу шишик оорусу 4 баскычта аныкталат. 1-2 стадиясы толугу менен айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы айрым аялдар рак илдетинин 3-4 баскычтарына кабылганда билишет. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.